Аяттың ай, чындыгында эле элдин баары бул нерсеге таң калышты. Биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмерге көргөзөмүн ошону. Эртең Кудай кааласа, Алла Таалам буйруп, эл журтум бийликти колго берип кое турган болсо, ушул кошкон акмактар эч качан бийликке жакындабашы билер. Эл чындыкты билсин. Карагалач аттың келечекти көрө билгендей так кесе таамай айткан экен. Убагында Садыр Жапаровго мына ушундай кордукту көрсөтүп атышкан кезде Садыр Жапаров келечекти көрүп тургандай так кесе жана даана чыркырата чындыкты айткан экен деп элдин баары таң калышып ыраазы болушууда. Ошонун заказы менен эми силер дагы бир нерсени аткарабыз деп отурасыңар. Аткаргыла, бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Мен өзүм ошондой принципиалдуу адаммын. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесми? Азыр дагы сатылбайм. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатамын. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Башым аман болсо мен ар бир эмерге көргөзөмүн ошону. Ал элемес Камчыбек Ташиевдин дагы чындык үчүн чыркырап, келечекти көрө билгендей айткан экен деп элдин баары ыраазы болушууда. Себеби алар билет. Эртең Кудай кааласа, Алла Таалам буйруп, эл журтум бийликти колго берип кое турган болсо, ушул кошкон акмактар эч качан бийликке жакындабашы билер. Элим жерим деген элдин арасынан чыккан жөнөкөй адамдар бийликке келип, эл башкарууга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз туугандар. Биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Эл чындыкты билсин. Чыныгы досуңдун ким экени башыңа кыйынчылык түшкөндө билинет дегендей, достуктун бекемдиги дагы ошондой турмуштун өйдө ылдый учурунда сыналат экен. Мындан улам Камчыбек Ташиевди достуктун символу катары бааласак дагы болчудай. Мына ушундан улам Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугу эл арасында дагы сөз болууда. Анткени баарыбыз эле жакшы билгендей, Садыр Жапаров абакта жаткан учурдан баштап ага баардык жагынан колдоо көргөзүп, жанында дем күч берип жүргөн. Чыныгы достук деген мына ушундай болот. Дос болсоң Камчыбек менен Садырдай дос бол деген лакап кептер тарап отурган кез. Мына ошондуктан биз дагы Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун достугуна жана иштерине мындан ары дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ташиевдин тайман бастыгы Жапаровдун чечкиндүүлүгүнүн аркасында бул эки инсан биргеликте ынтымакта көп ийгиликтерди жаратышат жана кыргыз мамлекетин, Кыргызстанды өнүктүрүп тарыхта калышат деген үмүттөбүз. Ал эми Камчыбек Ташиев дагы Садыр Жапаров менен достугу тууралуу мына мындай деди. Садыр мен үчүн бир чоң адам. Садыр мен үчүн бир мен жакшы көргөн, ушул өмүрдө тапкан жакшы досум. Я думаю, биз Садыр экөөбүз ошол ойдогон, мурдатан ойдогон, элибизди журтубузду өзгөртөбүз, элибизге журтубузга кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин Кыргызстандын кадыр-баркын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болуш керек деген мен ойдомун. Экөөбүздү бир гана Алла Таалам гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш биз ажырата албайбыз. Ана баягыдай чагымчылар чыгып алып Садыр менен камчы урушуп атыптыр. Садыр менен камчы андай сөз кылып атыптыр, андай жок. Шайлоодон утуп келсе, Алла Таалам буйруп 11-январда президент болуп шайланып калса, анда биз баягы айткан ой тилегибизге жетебиз. Эч кандай баягыдай провокационный баягы Садырга артылуу сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөнбүз. Мына ошондуктан келгиле Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугуна бекемдик жана иштерине ийгилик каалап, мына бул видеого лайк басалы. Эл чындыкты билсин. Александр Невзоров, Садыр Жапаров Кыргызстанга эмес Орусияга башчы болушу керек эле. Кыргыздарга ичим күйүп жатат. Орусиянын белгилүү журналисти Александр Невзоров Садыр Жапаров Орусиянын эмес Кыргызстандын президенти болуп калган үчүн
өкүнүчүн айтты. Александр Невзоровдун YouTube каналындагы популярдуу «Невзоровские среды» аттуу передачасында бул апта ичинде 10 январда болуп өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү Садыр Жапаров тууралуу да кеп кылды. Анын айтымына караганда Садыр Жапаров Кыргызстанга эмес, Орусияга башчы болушу керек эле. Кыргыздарга ичим күйүп атат. Дүйнөдөгү бир да өлкө Жапаров аттуу фамилиясы бар башчыдан эч качан баш тартпас эле. Каалаган өлкөдө калкка керектүү адам болмок чындыгында. Байкап көрсөк, Трамп деле бир аз Жапаров, бир аз Лукашенко экен да. Мындайча айтканда Жапашенко экен. Ал өзүндө ушул эки тайманбас мамлекеттик ишмерлердин касиеттерин камтыган адам катары бааласак болот деген ал өз сөзүндө. Албетте айтылган сөздөрү кулакка жагымдуу болгону менен бул сөздөрдү какшыктап айттыбы же чындап айттыбы түшүнүксүз. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой эле Трамп дагы Лукашенко дагы бийлик үчүн жанын бере турчу, адекваттуулугу токойду аралап кеткен адам катары кабыл алынышат. Анан эле Орусиянын белгилүү жана күчтүү журналисти жаңы келген Жапаровду аларга үлгү катары көрсөтүшү эмнени түшүндүрөт белгисиз. Деги эле мындай сөздөрү менен эмне дегиси келгени түшүнүксүз. Эл чындыкты билсин. Күмөндөр Абылов Нуржигит Кадырбековдун Маданият министрлигинин башында турганы жандыгаш айтат. Даватын өзүнчө мечитине барып алып кылбайбы дейм да. Атаң көрү айтпай турган сөз эле, чыгып кетти өзү эле дегенде иш болду. Дегеним элге таанымал ырчы Курал Чокоевдун YouTube каналындагы аты тескери долбоору ушу күндө коомчулук тарабынан кызуу талкуу жаратууда. Коомчулуктун чачтары тик турду. Бул боюнча кези келгенде чыгармачыл адам катары бир бетке эмес өз пикиримди да айтармын. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын эл артисти Кудул Күмөндөр Абыловдун оюн угуп көрөлү. Жарыктык киши агынан жарылып кетти. Күмөндөр ага Курал Чокоевдун YouTube каналындагы ыр-чырды угуп атсаңыз керек. Укпаганда эми кандай десем, сөгүнүп сагынгандары туура эмес. Биякта туруп кан кайнады. Жалпы маданият кызматкерлерине шек кетип атат. Буларды мага десе мамлекет сыйлык-былыктарынан ажыратып салсын. Мындан да катуу жазаларын алышсын. Бул жерде жалпы маданият кызматкерлерине көлөкөлөрүн түшүрүп атпайбы? Кыргыз качан эле ушундай жаман иштерге барчу эле? Чыгармачыл адамдар коомдун көзгүсү да. Эл бизге карап түздөнөт. Биздин эмгектерибизге суктанат, умтулат. Анан ушуларды көргөндөр бизди туурайт, биз жасаганга суктанат деп ойлошту бекен. Жок, көпчүлүк эл түкүрүп атат. Билбейм, мен жаман абалда калдым. Кубаттагандар да бар экен го. Ооба, жанагы эркин деген эме сыйпанабы? Антейин десең сүйлөгөндөрү ошондойлорго жакынбы? Эми ошолорду кубаттагандар аман эле болушсун. Ким кубаттаса алар да соо эместир деп эле айтам. Соц тармакка көз салып турат окшойсуз. Албетте, коомдо эмне болуп турганына көз салам. Эми соц тармак деп кеттиң. Анжеликанын жамбашын айтып түгөтө албай коюшту. Кимге тийип атат, боюнда барбы, жокпу дешип кимдер кызыктар экенин түшүнбөйм. Анжелика түккөөгө тийеби, тийбеги, беш күйөөгө катары менен тийсе да өзүнүн иши да. Боюнда кимден болду, эмне кереги бар дейм да, нешке ойноп атат. Элди, бизнести, чиновниктерди кайсы бир деңгээлде коркутуп турган криминалдарга я обращаюсь. Камчыбек Ташиевге элдин баары ыраазы болушууда. Мындан ары биздин коомдо бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор болбойт. Мындан ары кылмыштуу топтун мүчөсүмүн деп дагы жүрө албайт. Баардык уюшкан кылмыштуу топтор жана бандиттер жазаланат. Бир дагы ишкер алардан жапа чекпеши керек деп Камчыбек Ташиев буга чейин катуу эскертүү берген эле. Ушундан бир аз убакыт өтпөй эле ОКМК Алтуха Кайманатовар криминалдык авторитетти кармады. Вам дается очень мало времени. Теперь никого не будете вы крышевать. Никто никого не будет крышевать. Уважаемый бизнес, пожалуйста, поднимитесь, дайте нам информацию. Если кто-то где-то кого-то будет крышевать, кто-то где-то кого-то будет давить, давление оказывать, мы будем наказывать всех. ОКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш күчөйт. Бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор жок болот. Урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Баса, Шундук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.
Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөөрүн белгилеп, өлкөнү коррупционерлерден тазалай тургандыгын айтты. Коррупциялык иштерди таштагысы келбегендерди камайбыз. Таза эмес чиновниктерге мыйзамдын күчүн көрсөтөбүз. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болот. Тууган туушкан деген жок болот деди ал. Камчыбек Ташиевдин айтымында, мамлекеттик комитет ишкерлерди уюшкан кылмыштуу топтордон коргоого даяр. Биздин коомдо бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор болбойт. Ал кылмыштуу топтун мүчөсүмүн деп дагы жүрө албайт. Бардык уюшкан кылмыштуу топтор жана бандиттер жазаланат. Бир дагы ишкер алардан жапа чекпеши керек деп кошумчалады ал. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасаганмын. Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин дешип, ар кайсы жерлерге барып, опузалоо менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң, коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты